Жазаларды аткаруу кызматынын номер 10 мекемеси буга чейин Жалал Абад шаарынын так ортосуна жайгашып келген. 2 жыл мурун абакты сыртка чыгаруу чечими кабыл алынган. Мындан улам Базаркургон районундагы Сары Тала тилкесинен жер бөлүнгөн. Учурда абактын жаңы имараттын курулушу аяктап расмий ачылды. Ушул реформанын эң негизги жетишкендигинин бири бул бүгүнкү биздин иш-чарабыз. Анткени сиздер билесиздер, жалпысынан айтып кеткенде Бишкек шаарынан, Жалал Абадтан, Оштон, Караколдон мекемелер, түзөлөр азыр шаарлардын сыртына чыгаруу иштери болуп жатат. Бошогон жерлерге бизде азыр мамлекеттик ипотека компаниясынын арту менен батирлер биздин жарандарга берилип жатат. Жаңы имарат мекемелер болсо заманбап технологиялык жогорку деңгээлде түзүлүп, курулуп, сиздин кызматкерлерге да шарттар түзүлүп, биздин соттолгон жарандарга дагы шарттар жакшыртылып келатат. Имарат адам укуктарын коргоо боюнча дүйнөлүк стандарттарга толугу менен дал келет. Ал эми мындагы өзгөчөлүк мамлекет абактагыларды жаза өтөө мөөнөтү өткүчү жөн гана бага бербестен эмгекке тарбиялап, убактыларын пайдалуу нукка буруусу үчүн шарт түзүлгөн. Бул максаттын арты менен мында жалпысынан 12 өндүрүштүк ишкана орун алган. Учурда алардын 7-сү ишин баштаган. Биз азыр жазаларды аткаруу кызматынын тегүү цехине турабыз. Жалпысынан бул жерде 100 орунга ылайыкташкан дал ушундай заманбап техникалар, кийим тигүүчү каражаттар келген. Ушул топта бул жерде 60-тан 80ге чейин соттолуучулар жумуш менен камсыз болушкан. Мамлекеттик буйртма заказдарды алып тигебиз. Бул учурда болсо азыр 1,5 миң комплект өзлөрүнө спецформа атайын формаларын өзлөрүнө тигип, азырдагы булар тигип бүткөндөн кийин дагы тыштан келген заказдарга даярбыз да. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай машинкалардын баары алынып келинген, спец машинкалардын баары бар. Соттолуучулар иштеген ишине жараша эмгек акы алышат. Муну менен абактагылар акча таап, сырттагы үй бүлөсүнө каражат жөнөтө турган мүмкүнчүлүк алууда. Негизгиси өзүнө керектүү өнөрдү өздөштүрүп, кийин эркин коомго аралашкан убакта жумуш менен алектенип кетүүгө жол ачылат. Упаковка ушул өзүбүзгө соттолгондорго тигип, өзү камдап, тигип атабыз азырынча. Мамлекетке рахмат. Иш жеңил була калса, жатаканабыз бар, тамак ашыбыз бар жол жакшы. Ушу жеңди, ушу костюмду кандай тигиши, шымды кандай тигүү, кепканы кандай тигүү, ушулардын баары жолун могу кесүүсүн үйрөнүп атат ушул балдар. 12 өндүрүштүк тилгенин дагы бир линиясы бул бут кийим тигүү жайы. Ушул тапта кызматтык өтүктөр тигилип жатат. Мында 10 адам жумуш менен алек. Номер 10 жазаларды аткаруу мекемесине караштуу Келечек өндүрүштүк ишканасындагы эң ири өндүрүштүк ишканалардын бири бул дал ушул биз турган кыш өндүрүүчү заводуна турабыз. Бул жерде азыркы учурда жумуштар эми гана башталды. Келечекте күнүнө 40 миңге чейин кышты бышырууга мүмкүнчүлүгү жетет. Буга чейин темир тор артындагылар бош убактылары көп болгондуктан кайрадан эле кылмыштуу иш-аракеттердин планын түзүп, телефон аркылуу алдамчылык өңдүү иштерди уюштуруп келген дешет мындагылар. Эми андай көрүнүштөргө жол берилбейт. Эңириде жолунан адашкандарга туура багыт көрсөтүү үчүн бардык күч жумшалып жатканы белгиленди. Аларда кызматкерлердин коопсуздугу дыккат эске алынган. Биздин мамлекетибиздин жаза аткаруу тутумундагы тарыхындагы эң биринчи көрүнүш болуп турат. Бул жерде коопсуздук маселелери жогорку каралган, соттолгондорду эмгекке тартуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн, аларды кайра социалдаштыруу үчүн мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн жаңы мекеме ачылып жатат. Белгилей кетсек, долбоор жазаларды аткаруу кызматынын курулуп жаткан объектилердин дирекциясы тарабынан ишке ашырылууда. Базаркургондогу бул абак механизациялаштырылган көчмө колоно мамлекеттик ишканасы тарабынан курулуп 1250 орунга эсептелген. Анын 1000 оруну жалпы режимдеги соттолгондор үчүн болсо, калган 250 орунунда катуу режимдеги жаза өтөп жаткандар кармалат. Дөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Базаркургон району.